Үйдегі қызматты алыңыз әм тақсыр. Ушул күнгө чейин аялдар қызматты кылды. Бир қызматты бир жумага албайсызбы, кандай дейсиз? Күлөсүңөр ғой. Шыпыргыны алыңыз тақса. Тряпканы алыңыз бир, идишти бир алыңыз бир. Бир картошкалар, пышактардын бардыгын бир алыңыз бир. Кир жууган, төшөк салганда бир алыңыз тақсыр. Бир жумага эле алыңызчы, бир жумага. Аялыңыз сизге 7 жыл кызмат кылды. Siz bir cuma alın bir, erkekliğinizi görsettin bir. Ya. Meni açık aytıp koyun. Öte şükürdü ol kalasıda taşını aytam. Bir cumali alыңызгын, ayalыңыздын kılgan kızmatыңыздын, apаңыздын hem aytpay ele koyayın ama. Oşonda bilemiz biz erkekler. Üydögü bir cuma kızmatı, barıp albaysыңар bilem go. Просто айтып атам да мындай кылыпчы. Qancha aytsam da albaysыңар го, bro. Бирок эгерде siz ayalыңыздын канчалык кызматын билгиңиz келсе, bir жума алып көрүң. Анан айтасыз, айланайын. Кудайыма шүгүр дейсиң. Бул жагы кандай экен? Бала төрөгөн оңой эмес да. Чоңойткончу. Охо. Эне дегенде. Эненин ордо алам жок го дейм. Бүткүл алам таразанын бир тарабында, эне таразанын бир тарабында. Бүткүл алам атаңызды кошуп туруп таразанын бир тарабында, түшүндүңүзбү? Эне бир тарапта. Мынандай тасыр. Аллаху акбар. İslam кандай баалуулук, кандай чакырган энеге. Путун алдында бейиш деп койду. Карап турганың ажылыктын сообу деп койду. Карап отурганың, риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким ата энесине баш ийип, жакшы көз караш, жакшы сүйүп караса, ар бир караганда кабыл болгон ажылыктын сообу берилет деген. Канча жаштарга айткам, ата эне карап эле отура бере турган нерсе экен. Бир караңыз, бир ажылык, так? Эки ажылык. Ала бериң да ушинтип эле. Мынандай болуп атпайбы? Туган, бүгүн динсиздиктен, имансыздыктан, иманга мээнет кылбагандыктан биз бүгүн таптакыр башка жолго түшүп калдык. Бул өзүбүз эле кыйналып жашап атабыз, бири-бирибизди кыйнап жашап атабыз. Пайгамбарыбыздын айтканын кылбай, өзүбүздү кыйнап атабыз, башкаларды кыйнап атабыз. Капа болбогула. Пайгамбарыбыздын айтканын кылсак, өзүбүзгө рахат жетмек, башкаларга рахат жетмек. Рахат жетмек. Сиз үйдөгү идиш-аяк жуусаңыз сооп болот, мен точно айтам. Сооп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйдө өзү шыпырат эле го. Кийимин өзү тигет эле го. Бут кийимин өзү тигет эле. Үйдөгү идиш-аяктарды өзү ал убакта ушундай чака болгон экен, челек. Өзү оңдоп өзү неме кылат эле. Эчкини өзү сайт эле. Пайгамбар саллаллаху камырды өзү жууруйт эле. Ана бир камыр жууруп бир нан жасабайсызбы, көрбөйлүбү? Сиздин наныңызды бир жеп көрбөйлүбү? Өмүр бою апабыздыкын жедик, өмүр бою аялдыкын жедик. Бир да сиздин колуңуз, берекелүү колуңуздан бир жеп көрбөйлүбү? Бир эле жасаңызчы, бир эле жасаңыз. Ачытып, бир жасап көрүңчү, бир кандай бир. Дастарканга коюңчу, бир үйдөгүлөр бир баа берсин сиздин наныңызга бир. Ал аялдын мойнунда милдет эле эмес бул. Эркектин мойнунда да кошо да. Бирок шүгүр кылайлы туугандар, апаларыбызга шүгүр кылайлы, аялдарыбызга шүгүр кылайлы, рахмат айтайлы. Мындай эле залым болбойлу, жасалма болбойлу, эркекче болойлу. Жасалма эмес, рахмат. Коркпой рахмат деп айтып коерун, эчтек кемибейсиз. Аял менен күйөөсү бүгүнкү күндө урушса, бирөө уттум, бирөө утулдум дебесин. Мен жеңдим, мен жеңилдим деп айтпасын. Урушса, экөө тең жеңет же экөө тең жеңилет. Экөө эч качан бирөө жеңип, бирөө жеңилбейт үйдө, билип коюң. Андыктан үйдө урушууну токтотуң. Сиздин алдыңызда аялыңыз, бала чакаңыз бирөөнү гыйбат кылбасын. Башканы тыя албасаңыз да, сиз ушуну тыя аласыз да. Көчөдө бирөөнү тыя албайсыз, уруш кетишиңиз мүмкүн. Бирөөнү ушактап атат, токтотчу десең дагы сага бир нерсе деши мүмкүн. Укпайт же башка, сен ишиң не деши мүмкүн, я. Бирок сиз кыямат күнү кол алдыңызга жооп бересиз да. Кол алдыңыздагы сизди угат. Демек сиздин үйүңүздө сизди уксун туугандар. Сизди укканга ошого сиз лайыктуу болуңуз.
Баарыбыз ушуга ылайыктуу бололу, аракет кылайлы. Качан күйөө күйөөдөй, ата атадай болсо, бала баладай, аял дагы аялдай болот. Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раiyati. Пайгамбарыбыз айткан, кабардар, кулагыңарды ачып укула. Ар бириңер жоопкерсиңер. Жооп бересиңер кыямат күнү кол алдыңардагыларга деген. Ошон үчүн Аллахым жоопкерчилигибизди жеңил кылсын. Ибадатыбызды Аллахым кабыл кылсын. Ынтымагыбызды бекем кылсын. Үйүбүзгө кут консун, береке болсун. Баш кошкондор менен чогуу бактылуу болуп, ылдүйөдө азыркы фитна доору, тез ачуусу келе турган нервный доор. Ушуларды Алла Таалам сабырдуулук менен, кечиримдүүлүк менен үйдө ыймандын чөйрөсүн курайлы, ыймандын сабагын баштайлы, ыймандын мамилесин кылайлы. Үйдөн анан мамлекет курулат, Кудай кааласа жакшы болот иншалла.